Саламатсыңарбы студенттер. Бүгүн силер менен Кыргызстандагы улуттук боштондук күрөштөр темасында сабагыбызды баштайбыз. Россия империясы Кыргызстандын аймагын толук каратып алгандан кийин өзүнүн башкаруу системасын киргизип, өзгөчө жоболорду иштеп чыккан. Жоболордун түпкү маңызында жергиликтүү элдердин укуктары чектелген. Падыша өкмөтүнүн колониячыл саясаты жер маселесин чечүүдөгү аракеттеринде анык байкала баштаган. Жер мамлекетке тиешелүү делген мыйзам чыккандан кийин падыша өкмөтү тартып алынган жерлерге орустардын таянычы болгон келгиндерди жайгаштыра баштаган. Бийлик келгиндерди 15 жылга чейинки мөөнөттө салыктан, аскер кызматынан куткарган. Натыйжада орустардын көчүп келүүсү көбөйүп, Бишкек менен Пржевальск уездеринин өзүндө 26 орус кыштактары пайда болот. Келген орус дыйкандарына жерлерди берүүдө кыргыздардын кызыкчылыктары такыр эске алынган эмес. Жергиликтүүлөргө карата салыктык сан көбөйгөн. 19-кылымдын аягында жалпы эле Орто Азияда орус администрациясынын эзүүсү күчөп, улуттук социалдык теңсиздиктин күчөшү 1898 жылдардагы жана 1916 жылдардагы көтөрүлүштөрдүн келип чыгуусуна алып келди. Жогоруда келтирилген себептердин негизинде 1898 жылы май айында Мадали Дүкчишен менен Зиябидин Максым уулунун жол башчылыгында көтөрүлүш башталат. Көтөрүлүшкө кыргыз, өзбек, тажик улутунун өкүлдөрү, калктын ар түрдүү социалдык катмарлары катышышкан. Кыймылга дин кызматкеринин жетекчилик кылышы, диний уран, чакырыктарынын болушу, мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. Анткени бул чөлкөмдүн негизги калкы көп кылымдардан бери эле ислам динин тутуп, бул дин калктын калың катмарынын аң сезимине терең сиңген болчу. Көтөрүлүшкө катышкандардын бардыгы өздөрүн мусулманмын деп эсептешкен. Бул үчүн көтөрүлүштү реакциячыл кыймыл катары кароого эч негиз жок. Көтөрүлүш көпчүлүк элдин мүдөөсүн, кызыкчылыгын коргогон. Бирок 2000ден ашуун Анжандагы аскер гарнизонуна кол салган көтөрүлүшчүлөр падыша аскерлери тарабынан басылат. Зиябидин Максым көтөрүлүштүн жүрүшүндө каза болуп, Мадали Ишен колго түшүрүлөт. Көтөрүлүштүн борбору болгон Миңдөбө кыштагы, ошол эле тажик дөң кыштак айылдары жер менен жексен кылынып, ал жерге орус дыйкандарын көчүрүп келип отурукташтырышат. Мадали дарга асылгандан кийин да көтөрүлүш токтобостон Фергана өрөөнүнө жайылган. Суусамыр болушундагы Кетмен төбө өрөөнүндөгү элдердин көтөрүлүшү 100дөн ашуун куралдуу аскерлерден турган кошуун жиберилип токтотулат. Көтөрүлүштүн жетекчиси Шадыбек Шергазы уулу өмүр бою жана 54 адам 7 жылга сүргүнгө айдалат. Алардын ичинде ырчы Токтогул Сатылганов да болгон. Анжан көтөрүлүшүнүн ырайымсыз басылышы улуттук боштондук күрөшүнүн андан ары күчөшүнө түрткү берген. Ошентип, биримдиги жана жетекчиси жок көтөрүлүш майда топторго бөлүнүп, кеңири кулаш жая албай басылат. Жеңилип калганына карабастан, бул көтөрүлүш падышачылыктын Түркстандагы оторчул, улутчул саясатына каршы багытталган алгачкы күрөш болгон. Жеңилгенине карабастан, элдин эркиндикке болгон умтулуусу күчөй берген. 19-кылымдын башында орус падышачылыгынын эзүүсүнүн күчөшү, 1914 жылдан башталган дүйнөлүк биринчи согуш, экинчи ирет боштондук үчүн күрөштүн келип чыгуусуна түрткү берди. Кыргыздар да согушка акча, кийим-кече, атчан аскерлер үчүн аттарды берүүгө милдеттүү болушкан. 1916 жылдын 25 июнундагы падышанын Түркстандагы элдеринен аскердик курактагы эркектерди согушту коргонуу үчүн тыл жумуштарына алуу жөнүндөгү падышанын указы чыгат. Указ боюнча Түркстандын Сырдария областынан 60 000, Самарканд областынан 32,5 000, Фергана областынан 51 000, Жети Суу областынан 43 000 кишини жөнөтүү керек болгон. Мурунтан эле колониялык эзүүнүн запкысын тартып келген жергиликтүү эл
эми ачык эле күрөшкө чыгууга аргасыз болду. Ошентип көтөрүлүш 1916-жылы 4-июлда Самарканд областынын Кожент шаарында башталат жана тез арада Сырдария, Фергана областтарына тарайт. Боштондук кыймылы Кетмен төбө, Чаткалга, Тогусторо өрөөндөрүнө да жайылат. Ош уездинде болсо Сулайман тоонун этегинде жыйын болуп, ага 10 миңдей киши катышат. Жыйынга чогулган эл согушка барбайбыз, балдарыбызды бербейбиз деп эле ачык каршылык көрсөтүшкөн. Колониялык бийлик жазалоочу аскерди чакырып, жыйынды араң таркаткан. Жыйындын айрым уюштуруучулары, демилгечилери камакка алынган. Кыргызстандын түндүгүндө алгачкы толкундоолор июль-июнь айынын ортосунда башталат. Августтун башында Кеминдеги Шабдан Баатырдын мечитинде жыйын өтөт. Анда падышанын указы, калктын оор абалы, тагдыры узакка талкууланат. Калк указды аткаруудан баш тарткан. Көз каранды эместик үчүн күрөш баштоо жөнүндө бүтүм чыгарылып, ага баш көз болсун үчүн эзелки каада салт боюнча калайыкка баркы бар Шабдан Баатырдын уулу Мөкүш хан көтөрүлөт. Бул кыргыз элинин көчмөн турмушу менен шартталып, хан бийлиги өз алдынча мамлекетти калыбына келтирүү түшүнүгү менен ажырагыс байланышта каралган. Көтөрүлүш мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышуунун деңгээлине өсүп чыккан. Ысык көл тарапта Ырдык кыштагынын дунгандары 11 августтан аскерлердин жолун тосуп, андан соң Караколго чабуул коюшкан. 13-14 августтарда Челпек Бөрүбаш айылдарындагы калмактар күрөшкө тартылган. Көтөрүлүшкө башкыр, татар элдеринин өкүлдөрү, айрым орус, украин дыйкандары да катышкан. Көтөрүлүшчүлөр менен жазалоочу аскерлердин ортосундагы акыркы ири салгылашуулар августтун аягында Караколдун жанында түптө болуп өтөт. Күзгө жуук көтөрүлүшчүлөр тоо таянып чегине баштаган. Мыкты куралданган орус аскерлерине каршы кармаштарда алар оор жоготууларга учурашат. Падышалык аскерлерге туруштук бере албасына көзү жеткен эл ата журттан качууга аргасыз болушат. Ошентип кеч күздө кайгылуу Үркүн трагедиясы башталып, 39 болуштуктун эли үркөт. Падыша өкмөтү көтөрүлүшчүлөрдү аяосуз жазалоого көрсөтмө берген. Жазалоочу отряд качкан элдин артынан сая түшүп, жеткен жерде кырып, мал-мүлкүн талап алган. Качкан эл кыш мезгилинде ак кар көк муз баскан ашуу белдерден өтө алышпай кыргынга учурашкан. Бул мезгилде түндүк Кыргызстандын калкы 41,4%га азайган. Кыргыз элинин эркиндик үчүн болгон 1916-жылдагы көтөрүлүшү 20-кылымдын башындагы улуттук боштондук кыймылдын эң ириси болуп саналып калды. Көтөрүлүш мүнөзү жагынан элдик, улуттук боштондук кыймыл деп эсептелет. Жыйынтыктап айтканыбызда, жеңилип калганына карабастан 1898-жылдагы жана 1916-жылдагы көтөрүлүштөр улуттук аң сезим дөөнүгүшүнө, мындан аркы күчтүү боштондук күрөштөрдүн бышып жетилүүсүнө чоң түрткү берди. Урматтуу студенттер, ушуну менен Кыргызстандагы улуттук боштондук күрөштөр темасындагы сабагыбыздын аягына чыктык. Бул теманын алкагында төмөндөгү адабияттарды дагы пайдаланып окууңарды сунуш кылам. Көңүл бурганыңарга рахмат.